Мына азыр таза эмнеге таза билим кантип түзүп калдыңар деп сурап калдыңыз. Таза билим деп аталып калышы эле негизи бир балдарыбыз көп мектепте кыдырып жүрөбүз. Ушу Гапыр агай менен кыдырып, өзүбүздө да кыдырып, анан сынак алганда окуучуларыбыз өзүнүн классындагы билим деңгээлинин көбү жетпей калат да. Анан ошого мен япон тилин окуганда башында ошо студент кезимде ошондо бир аябай ниет кылдым эле, мына таза билим экен депчи. Курста окуганда бир 40тан ашык адам окудук 1 жыл бою. Анан эң таң калыштуусу, ошондо мен биринчи курс элем япон тилин окуганда. Анан аягында 2 гана студент калдык. 2 студент калдык курста. Анан сынак тапшырып, бизге сертификат бермей болду. Анан сынак тапшырып, менин жанымдагы эже 100 балл алды. Сертификатты өтүп кетти. Меники болсо эсептегенде 99,5 болуп калды. Анан мына ошол Бишкекте Япон борбору мага айтты: "Капа болбо. Негизи биз сертификатты 100%га беребиз. Биздин сен менен келгенде келишимибиз да ушундай. Сага сертификат бере албайбыз." 0,5 жетпей калды. Бир сөздү мен туура эмес жазып алган экенмин да. Анан ошондо бир чети мындай сүйүндүм, мага өмүр бою сабак болду. Таеке, жээн, же болбосо студент экенсиң, же бизге акчаңды төлөдүң деп эмес, мага ошентип 40тан ашык студент тапшырып, аягында экөөбүз калып, андан да мен ошо сертификатты ала албай калдым да. Анан ошондо мына билим деген ушу экен деп аябай бир сыймыктандым эле да. Мага ошол маалда бир кыйын болгондур, ала албай калып бир капа болуп, нааразы болуп, эмнеге 0,5 үчүн бербей коет дегендей, бирок өтө менин жашоомдо бир маанилүү нерсе болгон. Анан мына азыр Гапыр Мадаминов агайдын жанында бир 5-6 жылдан бери жүрөбүз. Кудайга шүгүр, агайды Аллах Кыргызстанга берген экен. Анан ушу билими боюнча көп нерсе айтат, билим боюнча, өтө бир жеткиликтүү билим боюнча. Анан ошол агайдан да алган таасирлер. Ушул таза билим деп ачып калганыбыз, жалпы окуучуларыбыз, айрыкча бүгүнкү күндө тентек, ата-энесин укпаган, мугалимди укпаган, мектепке баргысы келбеген, соткадан башы чыкпаган балдарды көбүрөөк окутуп атабыз. Бирок Кудайга шүгүр, ата-энеси дагы өздөрү дагы рахмат айткандар аз эмес. Чындап таза билим алса, балдардын негизи табитин гана китепке, билимге ачышыбыз керек. Билимди бербей койсок, дайыма эле башка иш менен, той менен, башка менен алек болуп жүрө берсек деле болот го өзүчө. Бирок билим бербей койгондо бир нерсе бар экен, ошону түшүндүм. Анализдеп отуруп, агайлардан, башка улуу адамдардан алып, ушул билимсиз бир поколение билимсиз бойдон өтүп кетет экен мектептенчи. Ошондо канчалаган окуучу билимсиз болуп өтүп кетет экен да. Бүгүнкү күндө мамлекет, мектеп, мугалимдер жакшы аракет кылып атат, бирок бул жетишсиздик да. Себеби үйдөгү 3 баланы тарбиялаш кыйын да. Аларды нар отур, бери отур деп отуруш кыйын. Ал эми мектептеги 35-40 баланы карап жөнүнө эле ошолорду согушуп кетпесин деп, ошентсе дагы билимин берип аткан мугалимдерге чоң рахмат айтышыбыз керек. Анан ошон үчүн биздики мына онлайн мектеп кылганыбыз дагы Кыргызстандын 7 дубанынан, Казакстан, Орусиядан келип катталып атышат, Кудайга шүгүр. Анан биздики окуп атканда айына бир 10-12 жолу сабак беребиз. 2 күндө, 3 күндө бирден сабак болот. Бир 10 эле 15 минутта гана убактысын алабыз. Акчасын дагы бир асмандын башы эмес, аз гана кылдык жаңы баштаганыбыз үчүн, бирок рахматтар, Кудайга шүгүр, жакшы. Ошон үчүн мына таза билимде бизден алган окуучуларыбыз таза билим алса, кээ бирөө сурайт, сертификат бересиңерби дейт да. Анан биз айтабыз, сизге сертификат маанилүүбү же балдардын билими маанилүүбү десек, балдардын билими бирок сертификат болсо да жакшы дейт. Бирок биз биринчи билимге карайбыз. Сертификат жагы деле бар, ал жагын деле беребиз. Бирок сертификат биринчи орунда эмес да. Ошон үчүн жакшынакай жакшы билим берип, азыр мына биздин окуубуздагы ушул Гапыр Мадаминов агайыбыздын методикасы менен баштап атабыз. Жаңы баштадык, мына жанвардын башында баштадык. 70% ошо агайдын ыкмасы менен, усулдары менен окутабыз, 30% дагы өзүбүздүн тажрыйбабыз. Анан биздики негизги эмне үчүн бизге келиши керек болот таза билимге? Биздики 30% теория түрүндө болсо, 70% практика. Биз окуткандан кийин кайра 3 күн 4 күнгө келген чейин аларды жаттап, анан чет тилдерин үйрөтүүдө биз акырын отуруп кыргыз тилин 100% билүү шарт бизде, үйрөтөбүз кыргызстандыктар үчүн.
Орусияда жүргөн кыргыздарда чалып балдарыбыз орус болуп калды, кыргызча үйрөткүлө деп аларга да кыргызча үйрөтүп атабыз. Андан сырткары бизде эл аралык тил болгон ушу 4-5-6 тилге чейин үйрөтөбүз. Бирок бул окуучунун тандоосуна жараша. 6 тилден эле бирөөнү эмес, анын ичинен бир экөөнү гана өзү тандайт. Ошентип отуруп анан бүгүнкү күндө аябай таң калыштуу нерсе, биз үчүн генофонд өтө маанилүү. Генофонд өтө маанилүү. Бүгүнкү күндө окуучуларыбыздан ата-энелери менен чогуу окуп атышат. Чогуу ата-энеси менен биян отурат, өзү бияка отурат, онлайн окуйбуз. Бала 5-класс, 6-класс, 11-класс студенттер окуйт. Эң таң калыштуусу, ушу бизде окугандар элеби же негизи билбейм, балким көбү жети атасын билбейт экен. Жети атасын билбейт экен. Бул өтө өкүнүчтүү. Ошон үчүн биздин программабызда чет тилдерди эле үйрөтүп коюш эмес, кайсы кесипке шыктуу болсо ошону окутабыз, ошого басым кылабыз ар бир баланы. Андан сырткары кыргыздын салтын үйрөнүшөт. Андан сырткары биздин тарыхыбызды үйрөнөт, жети атаны билет жана жашоого күнүмдүк керектүү боло турган өнөрлөрдү үйрөтөбүз. Кыздарга керектүү жана балдарга керектүү. Ошентип балдар, кыздар окуганда, Кудай буйрса бизден ар тараптан өнүгүп өсүп отуруп, бир жылда биз бир эле өнөр үйрөтөбүз. Карагыла, ушинтип отуруп бир жылда бир өнөр, жакшы алып кеткендерге 2 өнөр дейли. Ошондо бизден бир 5 жыл же 4 жыл окуп кала турган болсо, бала мектепте окуп бүткөнгө чейин эле жашоого керектүү 4-5 өнөрдүн ээси болуп чыгат. Бул дал жашоодо келечекте кыйналбайт. Күнүмдүк жашоодо эмне керек боло турган болсо, балдарга ошону үйрөтүшүбүз керек. Мына ошонусу менен биздин таза билим бир айырмаланат. Кудай буйрса, эми келечекте бул таза билим эл аралык деңгээлге чыкканда дагы таза деген кыргызча ат менен чыгып, ушуну сактайбыз жана өнүгөт. Муну 7 тилде сүйлөгөн, эл аралык тилде сүйлөгөн канча бир мамлекетке жеткизели деген аракетибиз бар. Азыр бардык программаларды сүйлөп, кайсы кандай жеткиребиз болуп атат. Азыр Кудайга шүгүр бир командабызда азыр топтолуп калдык. Кудайга шүгүр эми жаңы баштап атканыбыз үчүн дагы күчтүү мугалимдерди алып атам. Биринчи мугалимдерден өзүм сынак кылып, албетте менен күчтүүлөр бар, мен күчтүү эмесмин албетте. Өзүм мына математиканы, информатиканы, журналистти, президенттин алдында башкаруу академиясын да окуп бүтүрүп, билим алып, азыр эң чоң окууда окуп атам. Бул ушу Гапрум Адаминов агайда аспирантурада окуп атам. Бул жеке университетим деп коем, тамашалап, ушул педагогика билим боюнча. Анан мен өзүм окуп өткөн мектеп дагы бул мугалимдикке, педагогикага байланыштуу мектеп. Бул ат башы дагы СССР боюнча социалисттик эмгектин баатыры болгон педагог Апуш Койчуманов атындагы мектеп. Ал жакта билим өтө каралат. Ошондуктан Кудай буйрса, таза билим таза боюнча Кыргыздын аты менен Кыргызстанда жана дүйнө жүзүнө тарайт. Таза билим менен окугандар, Кудай буйрса, келечекте биздин дагы жүзүбүз жарык, бизден окугандардын да жүзү жарык болот. Дагы бир өзгөчөлүгүбүз бул бизде 4-5 класска чейинки окуучуларга бизде мугалим катары мен 6 жаштагы балам менен 8 жаштагы кызым сабак берет. Бул өзгөчөлүк. Эмнеге кылдым? Экөөнү мугалимдикке даярдап келатам. Кудайга шүгүр, кыйнап эмес, оюндар менен бизде көбүнчө оюн менен сабак өтөт. Ошондо бул балдар биринчиден баланын тили балага өтүмдүү болот экен. Экинчиден балдар кыз менен баланы карап алып, бизден кичинекей же биз менен тең экен деп, мындай жакшы жагына атаандашууга мүмкүнчүлүк болот экен да. Ошондуктан азыр мына кызыбыз 4-5 тилде мындай эркин үйрөнүп келатат. Андан сырткары жанагындай тарых, башка бардыгын тең жакшы, Кудайга шүгүр, мугалимдикке үйрөтүп келатабыз. Мына ошондо эң жакшы өзгөчөлүктүн бири ушул. Кудай буйрса, биздин келечегибиз ушул жаш балдарда дагы келечекте билим алууга, мугалим болууга жана келечекти бир жаркын билим менен көрө турган деңгээлге даярдашыбыз керек.